Видеонун баштаардан мурда барыңыздардан суранычыбыз бар. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басышын басып коюңуз. Бул сизимизге кошкон эң чоң салымыңыз. Ay çay kaynap kaldı, çay içip gitmesin mi? Kaynap kaldı. Dağ emden kaynap kaldı, ha? Ay, senin atasını sökbükün bu dünyada kişi kaldı mı ya? Hem ne? Apey, koyduk dese, bu çinde algan go, men jene de tamaşalap koydum ay kesi. Burayın kankıldan kamçık. Karşı kızın kancık bile andasan da döğütüne kankıldak koyattırmayı ya. Кыргыз эл артисти, белгилүү актер Дүйшөн Байдөбөтов 2018-жылдын 7-июль күнү узакка созулган оорудан кийин көз жумган. Ал инсандын чыгармачылык жолу, үй бүлөсү тууралуу сиздерге сунуштайбыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз Тайм каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүнкү каарманыбыз Дүйшөн Байдөбөтов. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акчага учуттарга ээ болуңуз. Ссылка комментарийде. Өнөр адамы Мен Тянь-Шань тасмасында Ильястын, Акбаранын көз жашында Базарбайдын, Токтогул тасмасында Токтогулдун ролун, театрда Курманбек Баатырдын, Ателла, Танабай сыяктуу каармандардын образын жараткан. Актер 1949-жылы 5-январда Ысык Ата районунун Үчемчек айылында туулган. Болочок актерду атасы 73, энеси 49 жашында көргөн. Энеси Дүйшөнгө чейин 15 бала төрөп, анын экөө сууга агып каза болсо, 4-өө согушка барып, алардын бири гана кайтып келген. Дүйшөн 1-класска барганда атасынан, 5-классында энесинен айрылат. Сүйүүнүн керемети окуудан артка тартып, Дүйшөн Байдөбөтовду билимге сугарган эжеси 8-класска чейин бир да 4 албай окуган. 9-класста кат жазмай дегендер жаш жигитти окуудан калтырган. Мектепте жүргөн кезде ырдап, мектептин курама командасында волейбол ойноп, активдүү окуучулардын катарын толуктаган. Аз жерден дарыгер болуп кала жаздаган. Бала чагында апасы ооруп жүргөн убактарда дарыгер болом дечү. Бирок мектепти аяктаганда актерлукту тандап, Москвадагы мамлекеттик театралдык искусство институтуна тапшырган. Чыңгыз Айтматов менен катарлаш отуруп, студент кезде Москвадан Фрунзеге учуп баратып, белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов менен катарлаш отуруп калат. Ошондо жазуучу далыдан таптап, жакшы окуш керек дейт. Кийин актердун тагдырдын буйругу экен. Кийин Чыңгыз Атанын чыгармаларынын көбүндө роль ойноп калдым деп айтканы бар. Кинодогу эң биринчи ролу Ильястын образы. 1971-жылы окуусунун акыркы курсунда Мен Тянь-Шань тасмасында актерлор тандалып, Байдөбөтов Ильястын образына тандалган. Тартуу иши тууралуу актер таң калуу менен эскерет. Кышында ал киного тартылам деп алакандарымды үшүккө да алдырып алгам. Азыр ойлоп коркуп кетем. Тайгак жолдон машинаны учуртуп, айдап баратып, киши сүзүп же өзүм жол кырсыгына кабылсам эмне болмок деген. Ошондой эле актер, эгер Ильястын ордунда болсом, Маселдин артынан барып, кечирим сурамакмын. Ильяс курчтукка алдырып койду деп кошумчалаган. Бостон болмокмун. Чыңгыз Айтматовдун Кыямат чыгармасынын негизинде тартылган Акбаранын көз жашы тасмасында Байдөбөтов Базарбайдын ролун аткарган. Өзүнүн айтымында алгач Бостондун образына тандалган. Бирок актер ал маалда Ош драма театрында иштеп жүргөндүктөн, аны экинчи ирет Бишкекке тасманын режиссеру Дооронбек Садырбаев чакыртып алат. Учакка билет жок. Ташкөмүр шаарынан Фрунзеге чейин КамАЗ менен келет. Май айы Ошто күн бир топ жылып калган кез. Ала белге келсек, кар уруп, күн суук. Тиги шофёрдун курткасын кийип, жүдөп, сакал өсүп, эртеси эртең менен саат 8-де так кыргыз фильмдин алдына түшүрүп койду. Жуунуп таранганга убакыт жок. Эртең менен киришим керек эле. Докем менин жанагындай кебетемди көрүп эле сүйүнүп кетти. Кино пробага түшө албайм. Жуунуп таранып келе калайын дегениме такыр болбой. Во, мына так ушундай кебетең керек эле да. Мына, эми нак Базарбай болуп турсуң. Болду, сен Бостон эмес, Базарбайды ойнойсуң. Давай, баат ушу боюнча тарткыла деп эле чечип койду. Ошентип Базарбай болуп калгам деп айтып бергени бар. 1990-жылдан тарта кино жана театрда байма-бай ролдорду жарата баштаган. Алгач Алай элдик театрында, кийин Жаштар театрында эмгектенип, 1991-жылдан тартып өмүрүнүн аягына чейин Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында иштеген. Таланты бааланып, Кыргыз эл артисти Муратбек Рыскулов атындагы сыйлыктын лауреаты аталган. Кыргызстандагы биринчи коммерциялык радионун бренд үнү болгон.
Жубайы Кенжебүбү Исманова менен классташ, сүйүү сезимдери студент кезинде күч алып баш кошушкан. Кызыгы 5 жыл бою өзү Москвада, жубайы Фрунзеде окуп, эки жакта өмүр сүрүшкөн. Актер мындай сыноого чыдаш үчүн таза сезим менен ишенич гана керек экендигин белгилеген. Өмүрлүк жары да театрдан алыс адам эмес. Тун уулунан ажырап, жубайлардын бир кыз, 2 эркек, 5 небереси бар. 2 жыл мурда улуу баласы узак оорудан каза тапкан. Экинчи баласы үй бүлөлүү. Кенже кызы белгилүү компаниялардын биринде эмгектенет. Дүйшөнбек Байдобетовдун өмүр баяны. Байдобетов 1949 жылы 5 январда Ысык Ата районунун Үчемчек айылында туулган. Жогорку билимдүү. Москвадагы Луначарский атындагы мамлекеттик театр искусствосу институтун аяктаган. Эмгек жолу 1966 жылы Алай элдик театрында иштеген. 1972 жылы Гитисти бөтөп келгенден кийин Ош драма театрында артист болуп эмгектенген. 1989 жылы Фрунзедеги Кыргыз мамлекеттик жаштар театрында эмгектенген. 1991 жылдан тартып өмүрүнүн аягына чейин Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында эмгектенген. Сыйлыктары жана наамдары: Кыргыз эл артисти, Муратбек Рыскулов атындагы сыйлыктын лауреаты. Таланттуу инсан көптөн бери ооруп жүргөн. Актер 60 жашта каза болгон. Мындан 4 жыл мурун инсульт дартына кабылган. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси Назым Мендебайыровдун айтымында, Дүйшөнбек Байдобетов чыгармачылык жолун 1972 жылы Ош облустук драма театрынан баштаган. Ал эми улуттук театрга 1991 жылы келген. Байдобетов Мен Тянь-Шань тасмасында Ильястын, Акбаранын көз жашында Базарбайдын, Токтогул тасмасында Токтогулдун, соңку фильмдерде белгисиз маршрутта айдоочунун ролун аткарган. Ал эми театр сахнасында Курманбек Батырдын, Ателла, Танабай сыяктуу каармандардын образын жаратып, жаш муунга да устаттык кылган. Жогорудагы берүүлөрүбүз Спутник KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Кыргыз Тайм каналына катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырсаңыздар болот. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык.
сонуначы достор, эгерде видео болуп жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.